Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Студияда мен Алмаш Бараталиева. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Русгидро ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Николай Шульгинов менен жолугушту. Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген ишканасынын Жалал Абад газ филиалынын кызматкерлери кардарлардан акча ала албай убара. Бул кече азандарды. Мен ишине төлөм, азыр акчам жок мен. Сузак районундагы айдоо аянттарда дыйкандар быйылкы жылы капуста өстүрүүнү колго алган. Эгин талаада кызуу жүрүп жаткан иш-аракеттер. Бул эрте пишет, эрте базарга чыгат. Ошон үчүн банкрот болушуна коркпойбуз. Жалал Абад шаарына кире бериш жердеги Курманбек дарбазасы оңдоп түзөөдөн өткөрүлөбү? Ушул март айында биз буюрса баштайбыз ремонт иштерин. Толугу менен реконструкция болот. Бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Русгидро ачык акционердик коомдук башкармалыгынын төрагасы Николай Шульгинов менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өз ара пайдалуу кызматташтыктын, суу энергетикалык мүмкүнчүлүгүн жана аны Борбор Азия өлкөлөрүнө көбөйтүү пландарын талкуулашты. Мындан сырткары эки тараптуу сүйлөшүүдө жогорку нарын каскады тууралуу да маселе козголуп, ага байланыштуу кырдаалды өз ара жөнгө салуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты бекемдөөгө алып келери айтылды. Бул арада башкы прокуратура мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын текшерип өттү. Кыргызстанда өткөн жылы 50 миңдей мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер киреше чыгашасы тууралуу декларация тапшырган. Ага ылайык мыйзамсыз баюу беренеси менен өлкөдө эки эле кылмыш иши козголгону маалым болду. Бул багытта коомчулукта түрдүү талкуулар жаралып келүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков декларацияларды текшерүү коррупцияга каршы күрөштүн эң маанилүү бөлүгү экендигин далай жолу айтып, эл эсебинен байыгандардын баары ашкереленет деп убада берип келет. Ага ылайык тийиштүү кызматтагылар бул багытта иш алып барышууда. Кирешелерди жана мүлктү декларациялоо боюнча мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөдө. Жалал Абад облустук прокуратурасы тарабынан 2018 жылда 421 мыйзам бузуучулук аныкталган. 6 ченемдүүлүктүү актыларын бузуш четет жөнүндө 6 сунуш, 156 административдик чара, бир тартиптик өндүш козголгон. Келтирилген 156 административдик өндүш козголуп, тийиштүү кызмат адамдары сот тарабынан тийиштүү айыптар салынып, сот актылар чыккан. Ал эми келтирилген прокурорлук акты сунуштун негизинде 2 тартиптик кызмат адамы чара көрүлгөн. Бул багытында прокуратура органдары тарабынан негизги иш алып барып, бул боюнча дагы быйылкы жылдарда иш алып барылат. Ал эми башкы прокуратуранын маалыматына ылайык жалпысынан өлкөдө 1200дөн ашуун декларация боюнча мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Анын жыйынтыгында 174 адам тартиптик, 608 адам административдик жоопкерчиликке тартылды. Ал эми мыйзамсыз баюу жана арам акчаны адалдоо беренеси боюнча 2 гана кылмыш иши козголгон. Айрым эксперттер Кыргызстанда өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, эбегейсиз байыган, мүлкүнүн таржымалы белгисиз аткаминерлер көп экендигин айтышат. Бир өндүргөн нерсеси жок, анан жалаң айлык менен ошондой байышы деги эле мүмкүн эмес да. Мына ушул жагынан алып караганда муну абдан тыкыр иликтеш керек. Баягы өкмөттүн байлыгы элдин байлыгы бул. Элдин байлыгын уурдап, тоноп аткандар негизинен азыр коррупциянын башында тургандар ошол бийлик ээлери болуп атат. Демек, жанагы алардан мыйзамсыз жол менен байыган деп экөөнүн эле табылышы бул такыр ишенимсиз, ишенбеген, эч ким ишенбей турган нерсе да. Деми сууган декларация өнөктүгүн мыйзамдуу түрдө ишке ашырууда жаап жашыруу болуп жаткандыгы бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы болууда. Анткени декларациялардын негизинде толук талдоо жүргүзүп, мамлекеттик кызматкерлердин мүлкүн иликтеп, каталарды таап, мыйзамсыз байыган фактыларды ашкерелеп, алардын бетин ачпасак, жемкордукка бөгөт коюу кыйынга турат. Кошумчалай кетсек, жакында эле салык кодекстерине өзгөртүүлөр киргизилип, декларацияны мөөнөтүнөн өтүп толтурган убакта төлөнүүчү айып пулдардын кыскарганы айтылган. Жаза кодексин ылайык биздин салык төлөөчүлөргө дагы бир топ жеңилдетүүлөр болду десем жаңылышпайм. Мисалы үчүн бир примерди айтып кетсем, декларацияны өз убагында тапшырбаган үчүн мурундагы Адым кодексинин талабына ылайык физикалык жактарга 2000, юридикалык жактарга 10 000 деңгээлинде жазана штрафтар тартылат болчу. Ал эми жаңы
кодексті кабыл алганынан баштап физикалык шарттарга 1000 сом тегерегинде, юридикалык шарттарга 5000 тегерегинде айып каралган, то есть жеңилдетилген. Талдоочу Айтмамат Оморовдун пикиринде бул жаңы кодекс ансыз да ишке жакшы ашпай жаткан декларациянын өктөгүн жандантууда кайдыгерликти күчөтүүсү ыктымал. Бул карга карганын көзүн чок кубайт деген эле сөз. Демек, ошол налог штрафты азайтып коюу деген бул кечеңдетип, акырындык менен өзүнүн жашырган нерселерин декларацияга киргизбей жол таап алсын деген эле сөз. Ал деген ошол коррупционерлерди коргогон, ошол мыйзамсыз акча тапкандарды коргогон адамдар чыгарып атат ошону. Демек, ошол мыйзамды чыгаргандардын өздөрү дагы дал ошондой каалаган адамдар. Бул муну тескерисинче аябай көбөйтүш керек. Эске сала кетсек, буга чейин Жогорку кеңештин депутаттарынын декларациялары коомчулукта талкууга түшкөн. Документтерге ылайык колунда бар деген бай адамдардын баш сабында тургандардын жашаган үйү, автоунаасы жок болуп чыккан. Бул көрүнүш албетте коомчулуктун кыжырдануусун пайда кылган. Мынара Жапарова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Бүгүн Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин кезектеги жыйынында саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин кызматтык жоопкерчилигин кароо жагы өкмөткө сунушталды. Мында сырткары аталган министрге кымбат баалуу жол тандабастын сатып алынышынын мыйзамдуулук жагын текшерүү башкы прокуратурага тапшырылды. Аны менен катар аталган комитет баасы $82 000 турган бул жол тандабасты сатып, ордуна тез жардам унааларын сатып алууну да өкмөткө тапшырды. Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген ишканасынын Жалал Абад газ филиалынын кызматкерлери кардарлардан акча ала албай бара. Айрым жашоочулар 5 айлап газга акча төлөбөй келишет. Биздин кабарчыларда калкты тейлөө кызматкерлери менен кошо жашоочулардын үйүн кыдырып келди. Толугу менен кийинки сюжетте. Газ. Ооба. Газ чарба ишканасынын кызматкерлери мындай көрүнүштөргө көнүп деле калган. Анткени көпчүлүк жашоочулар үйүндө болсо деле балдарына жок деп айттырып койгон учурлары көп эле кездешет. Айрымдардын көгүлтүр отун өчүрүү да керек болот. Карызы көбөйүп кеткендиктен, эгер жашоочулар үйүнө киргизбей койсо, аларга акт түзүлөт. Муну менен иш сотко ашырылышы мүмкүн. Жыйынтыгында газ берилбей калышы да ыктымал. Колдугун чийсин. Колдугун чийсин коя жатырсың сен. Соос мечиге. Көргөзө келдик биз. Газын төлөмөгөн экен. Өчүргөн келдик биз. Мына документтер. Эже, Юлдидан кече азанда азыр. Мен ишине төлөм, азыр акчам жок менин. Жок болсо биз газыңызды өчүрүп чыгып кете бербейлиби эже? Сизден акча сураган жокпуз го биз. Болсо төлөп коюңуз атабыз. Жок, сиздер макул төлөбөсөңүз, азыр төлөсөңүз биз газыңызды өчүрүп кете берели. Сиздин мына алган суроо эмес эже. Сиз эмне үчүн сиздин үйүңүздө свет бар, свет убагында төлөйсүз, газды төлөбөйсүз эже? Мен светтен да карызмын, газдан да карызмын. Акчам келсин мен төлөйм. Алып шартым жок эле. Калкты тейлөө боюнча кызматкерлер бир күндө 120 үйдүн эсептегичин текшере алышат. Көгүлтүр от канча пайдаланганын билүү максатта. Бул учурда үй ээлери үйгө киргизишет. Андан кийин эсеп дүмүрчөгүн алып келишет. Муну менен тургундар кассага барып иштетилген газга акчаны төлөп коюусу керек. Бирок анда да көңүл кош мамиле жасаса газды өчүрүп коюу жагы да бар. Биздин кызматкерлер саат 4-төн кийин ишти башташат. Себеби дегенде 4-төн кийин адамдардын бардыгы иштен кайтып үйлөрүндө болуп, алар менен аларды туура суроолоруна жооп берип, көрсөткүчтөрүн жыйнаганы мүмкүнчүлүк болот. Өзү иш убактысы бизде саат 8-ден баштап 5ке чейин эле. Көрсөткүчтү жыйнаганда жакшы мамиле кылат, анан ошол өчүрөбүз дегенде эле жакшы мамиле болбой калат кээде. Анан эгерде ошол өз убагында төлөгөн болсо, газга болгон карызды мөөнөтүн өткөзгөн болсо, биз эле жок ошол өчүргөнгө туура келет да. Бардык эле жашоочулар көгүлтүр отко акча төлөбөй жатат деп айтууга болбойт. Албетте, алдын ала төлөм жүргүзгөндөрү да кездешет. Муну менен башкаларды да бул жолго барууну үндөшөт. Бир ай өтүп, же болсо 20 күндө төлөп туруу ар бирибиздин милдетибиз. Эгерде биз ошолорду төлөп турсак, анан кийин элден налог топтолот дегендей, пенсионерлерге пенсия берилет, айлыкчыларга айлык берилет.
силердин айтышыңар боюнча 5 айлап 6 айлап жок эле деп дегизип койгондорго эми уят да. Анда үздүрүп койсун, күчү жетпегенден кийин үздүрүп койсун, светин өчүртүрүп койсун. Караңда жанагы мурдакы замандагыдай караңда жашап көрүшсүн. Жалал Абад шаарында 14 000 газ колдонуучу бар. Жалпылап айтканда жашоочулар Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген ишканасынын Жалал Абад газ кызматынан 1 миллион сом карызы төлөнө элек. Бактыгүл Тешебаева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Бұл ортодо тагыраак бүгүн Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов банк кечип койгон суданын калдыгын өзү төлөй тургандыгын маалымат жыйында кабарлады. Белгилей кетсек, буга чейин Улуттук банк Абдыгулов суда катарында алган 5,5 миллион сомдун 4,800 миңин кечкени маалымдалган. Улуттук банктын төрагасы бул жагдай коомчулук арасында кызуу талкуу жаратканын айтып, анын мыйзамдуулугу башкы прокуратура тарабынан текшерилип, бирок мыйзам бузуу аныкталбаганын кабарлады. Абдыгуловдун айтымында коомчулуктагы айтылып жаткан бул багыттагы терс пикирлер аталган банктын аброюна шек келтирүү менен барабар болгон. Мына ошондуктан да ал суданын калдыгын төлөп берүүнү чечкен. Акыркы жылдары Кыргызстанда ажырашкан үй-бүлөлөрдүн саны өстү. Анын залалы албетте биринчи кезекте эле эки ажырым жолго түшкөн үй-бүлөнүн балдарына тийише турган кеп. Көпчүлүк учурда балдар апанын карамагында калып, атанын балдарына болгон жоопкерчилиги төмөндөйт. Айрыкча материалдык жактан камсыздоого келгенде алимент төлөө маселесинде да бир топ мүчүлүштүктөр жок эмес. Бул жумада Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева алимент төлөбөгөндөргө чет жакка чыгууга тыюу салуу демилгесин көтөрүп чыкты. Анткени менен юристтердин айтымында депутат айым сунуштаган бул мыйзам учурда Кыргызстанда ийгиликтүү жүзөгө ашып келет. Ал эми ата-эненин өз баласынын алдында жоопкерчилигин күчөтүү үчүн башка дагы кандай жагдайларга көңүл берүү зарылдыгы күч. Кененирээк Улкан Кожоева айтып берет. Аябай жаман сөздөр менен сөктү, колуңан келгенин кылып ал, керек болсо эч жерге үнүң жетпейт деп. Анан 51 жаштагы Анаркан Сулайманова тагдырдын тар жолуна кабылгандардын бири. Ал ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген эки кызын өз карамагына алып, канча жылдан бери аларга камкордук кылып келет. Балдарынын атасынан алимент өндүрүүгө келгенде бир топ кыйынчылыктарга дуушар болгон аял мына ушундай маселелер мамлекеттик деңгээлде каралса, тийиштүү мыйзамдар күчөтүлсө деген ойду карманат. Эки кызым тең инвалид. Бирөөсү ДЦП, экөө тең ДЦП, экөө тең көз көрүүсү начар. Өзүм дагы экинчи группада инвалидмин. Дошумду 2016 жылы сотко бердим. Ошого чейин кайрылсам эч кандай жардам берген жок, башка кылган жок. Анан кийин ошо бир учурашып неме кылсак, бет маңдайыман чыгып калгандан кийин каттуу сөгүп, аябай жаман сөздөр менен сөк. Башынан ушул сындуу кырдаалдарды өткөрүп жаткандар тилекке каршы республика аймагында миңдеп сыналат. Тактап айтканда, 2017 жылдын өзүндө эле алимент өндүрүү боюнча сот аткаруучуларынын көзөмөлүнө 38 500 арыз келип түшкөн. Ата-эненин жоопкерчилигин күчөтө турган мыйзамдар жок эмес, бар. Болгону ал өзгөртүүлөр кагаз жүзүндө жазылып эле калбастан, иш жүзүнө ийгиликтүү ашыруу зарылчылыгы турат. Ал талкууланып, долбоору анан ал ишке ашырылып атпайбы? Ошондуктан бул мыйзам иштеш керек. Эки тарап тең, атасы дагы, энеси дагы ошол төрөлгөн балага жоопкерчиликтүү. Биз азыркы учурда, акыркы жылдары ушул өтө одоно ката кетип атат да биздин коомдо. Анткени 3 балабы, 5 балабы, 1 балабы анын апасына таштап туруп, тиги иштебейт деген справка алып келип берип атат дагы. Бир аз эле өлчөмдө алимент төлөп калып атат, же болбосо таптакыр эле төлөбөй калып атат да. Ошондуктан бул мыйзамдын аябай иштешине кызыктарбыз. Ал эми алимент төлөө маселесин болсо бир жактык кароо таптакыр мүмкүн эмес. Көпчүлүк учурда аны төлөөчү тарап жумуш менен камсыз болбой калган учурлар да кездешет. Мындай жагдайларда сөзсүз мыйзамда эске алынуусу зарыл дегендер арбын. Бирок бүгүнкү күнү экинчи тарап бар. Экинчи тарапта мамлекет ошол үй-бүлөнүн же ошол атага иш таап бере албаган жагы да бар. Иштебегендер кандай төлөйт? Мизерный акча төлөсүн дейт. Ал мизерный акча менен ошол баланы бага албайт энеси. Анан экинчи дагы жагы бар. Ажырашуу атадан эмес, энеден да болуп калат.
Азырынча Кыргызстанда үй бүлө кодексинде алимент төлөбөгөндөрдү чет өлкөгө чыгарбоо боюнча жобо жок болгону менен мыйзамдын башка беренесинде ал нерсе ачык көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан да адистердин айтымында бир беренеде белгиленген жагдайды экинчи бир беренеге өзгөртүү катарында сунуштоонун кажети да жок. Бул мыйзам алимент төлөбөй койгон адамды Кыргыз Республикасынан чыгуусунан чектөө жөнүндө мыйзам бүгүнкү күндө бар. Ал соттук аткаруучулардын статусу жөнүндө мыйзамда. Депутат көтөрүп атат, үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизели деп. Анын кереги жок. Ал эки мыйзамда болушунун кереги жок. Ошол тиги соттук аткаруучулардын статусу жөнүндө мыйзам жетишет. Ошол мыйзам менен тыюу салынат. Ал мыйзам менен бүгүнкү күндө толтура токтом кабыл алынып, бүгүнкү күндө алимент төлөөчүлөр Кыргызстандан чыга албай эле жүрүшөт. Алимент өндүрүүдө же айрыкча аталардын жоопкерчилигин күчөтүүдө буга чейин мыйзамда ар кандай жазанын жолдору каралган болсо, 2019-жылдан тарта киргизилген жаңы кодекстерде гумандуулук эске алынганы менен балдардын укугун тебелеген жагдайлар көмүскөдө калып кеткен. Мына ошондуктан да юрист Чыңгыз Мырзабеков бул багытта Конституциялык палатага тийиштүү мыйзам долбоорун сунуштоодо. Ал арызда эмне деп көрсөтүлүп жатат? Алименттер Чаткал районунда, Жалал Абад областын алсак, бир балага 10 000 сомдон жогору төлөйт экен. Биздин шаардан 4 чакырым алыстыкта жайгашкан Сузак районунда бир балага 2 000 сом төлөйт экен. Бул жерде балдардын укугу ошол эле учурда энелердин, ошол эле учурда төлөгөндөрдүн да укугу бузулуп жатат. Мен Конституциялык палатага бул мыйзам карама каршы келет, буну өзгөртөлү деп сунуш киргиздим. Менин оюм кандай болуп жатат? Кыргызстанда орточо эмгек акы 15 000 сом экен. Баары бирдей, мыйзамдын алдында бардыгы тең болуш керек. Бардыгы бирдей алимент төлөш керек. Кесипкөй адистер тарабынан жазылган, сунушталган мыйзам колдоо тапса, албетте бир күн келип иш жүзүнө ашат. Бирок жараткандын жазылбаган мыйзамдарында, айрыкча ислам дининде баланы камсыздоо, ага ар тараптуу кам көрүү жагы үй бүлөнүн кожоюну болгон атага жүктөлөт. Анткени менен ага амал кылгандардан кылбагандар басымдуулук кылат. Бул тилекке каршы учурдун ачуу чындыгы. Дин алымдарынын айтымында мындайда коомчулукта түшүндүрүү иштерин жүргүзүү гана өзүнүн натыйжасын бериши мүмкүн. Ажырашып кеткен тагдырда деле эркек адамдын мойнундагы милдети шариятыбызда нафака деп коет. Нафака деген ошол үй бүлөнү каржылоо маселеси мойнунда тура берет. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин, ата энеге болгон жоопкерчиликти айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да азыркы учурда. Жакшы тилек менен үй бүлө куруп, түтүн булатып, балалуу болгондун өзү адамзат үчүн чоң бакыт. Анткени менен мына ошол жашоонун кадырына жетпей, эки ача жолго түшкөн үй бүлөлөр эң башкысы өз балдары алдындагы жоопкерчиликти турмуштун жазылган, жазылбаган мыйзамдар алдында сезе билүүсү мезгил талабы болуп турат. Улкан Кожоева, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн. Адал жол менен акча таап өз тиричилигин өткөргөндөрдүн сап башында дыйкандар тургандыгы талашсыз. Көз ачып жумганча жаз мезгилинин башталышына да саналуу эле убакыт калды. Жаз жарыш күз күрөш демекчи дыйканчылык кылган карапайым калк бул арада талай иштеринде баштап жиберишти. Сузак районундагы айдоо аянттарында дыйкандар быйылкы жылы капуста өстүрүүнү колго алган. Эген талаада кызуу жүрүп жаткан эмгекчил элдин иши туурасында кийинки материалда. Бул подпиленка эккенибиздин себеп бул күндү ысыкты эки эсе көбөйтүп берет. Сандырахман Абдубакаповдун дыйканчылыгы капуста өстүрүү менен. Айтымын аталган өсүмдүк башка жашылчыларга караганда батпышат. Анан да базарга алып чыгууда өтпөй калабы деген суроо жаралбайт. Анткени анын баасы да өтө кымбат эмес. Багбан быйылкы жылы капустанын етма түрүн эгүүдө. Бул эрте пишип, эрте базарга чыгат. Ошон үчүн банкрот болуштан коркпойбуз. Эрте пишип, эрте базарга чыккан нерсе ар дайым жакшы баада кетет. Расходдору ham ундай эле көп эмес. Немени көчөттү өзүбүз даярдайбыз. 16 сотук жер иштеткен дыйкан бул жайдан бир жылда 2 түшүм алат. Албетте ар бир иштин өз кыйынчылыгы бар. Бирок дыйкан капустаны өстүрүүдө мээнетти аз талап кылуучу ыкманы колго алган. Бул подпиленка эккенибиздин себеп бул күндү ысыкты эки эсе көбөйтүп берет жерге. Биринчи пайдасы, экинчи пайдасы неме? 4-5 суу коюштун ордуна 2 суу менен пишет. Нымдыкты сактайт.
каткалан ушундайлар сактайт. Муну жөнөкөй жерге караганда 10-15 күн эрте пишет. Ушундай пайдалары бар. Сузак районунда калктын саны 280 миңден ашуун. Элдин дээрлик басымды бөлүгү дыйканчылык менен алектенет. Кышы менен эс алган багбандар жазгы талаа иштерин баштады. Учурда айдоо аянттарда кыбыраган карапайым калк жазгы үрөндөрдү себүү менен алек. Район боюнча айдоо аянттар 25 миң, ал эми кайракы жер 19 миңден ашуун гектар. Бардык эгиндерге мүмкүн болушунча эрте эгип, базарга мүмкүн болушунча эрте чыгарайын деп аракет кылып атат, пайдасын көрүп. Мынакей азыркы мезгилде ушул 3 айлык өкмөтүбүз бар, жашылча менен ушу шаарды камсыз кылат. Дыйкандарга атайын биз ишкерлер менен байланышып, ишкерлер азыркы мезгилде Мөл Булак кредит компаниясы бар, ошол менен баасы карбамиди 18 сом 50 тиын, селитрасы 17 сом 50 тиын болуп атат. Бул дагы мүмкүн болушунча ушул күзгө экинге сүйлөшкөнбүз. Элдер азыр кредит катарында алат дагы, күздөсү ушул түшүмүн алгандан кийин төгүп берет. Бешине тер төгүп, көп мээнетти талап кылган ак эмгектин таттуу нанын жээр күндө алыс эмес. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Сузак району. Алабука району өткөн жыл ичинде 6 миллион 215 миң сомдук дүң продукция өндүрүп, өсүү темпи 103%га аткарылган. Бул дыйканчылыктын сандыкта, сапаттыкта жактан өскөндүгүн далилдейт. Кененирээк аймактык кабарчыбыздын материалында. Алабука району өткөн жылда 1230 тоннадан 1077 тонна жүгөрү, 36 тонна май өсүмдүктөрү, 28 тонна пахта, 254 тонна мөмө жемиш мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп өндүрүп алууга жетишкен. Бул ийгиликтердин жаралышы райондун техникалык базасынын жаңылангандыгы менен түшүндүрүлөт дейт мындагылар. Районда азыркы күндө 8 текшерүүс бар. Текшерүүстердин негизги булардын милдети жеке менчиктен арзан түрүндө элге кызмат көрсөтүш керек. Ар бир текшерүүстер өзүнчө юстициядан, каттоодон өтүп, өзүнүн иш программасы негизинде жок дегенде ар бир техника 500 сомдон арзан кызмат көрсөтүш керек. Биздин уюштурганыбыздын биринчи милдетибиз, максатыбыз ушул болуп эсептелет. Бул жагдайда аталган район өткөн жылда 15 жаңы трактор, 2 дан жыйноочу комбайн, 12 сокко жана керектүү техникалар алынган. Учурда райондо 8 текшерүүстер иштеп жатат. Арис программасына долбоор жазып, алардын колдоосу менен биргеликте жергиликтүү бюджеттен өздүк салым кылып кошуп, 2 трактор алдык, 2 пресс подборщик алдык, 2 телечкасы менен, 2 сокозу менен кошо алдык. Андан сырткары мына көрүп турасыздар, Ариске дагы кайра ошо долбоор даярдап, Арис программасы менен фронтальный погрузчик техникаларын сатып алдык. Ушул жалпы Алабука айыл өкмөтүнө дыйкандарга жакшы шарт түзүп берүү максатында ушул тех сервиске бардык техникаларды бир жерге топтоп, азыр дыйкандарга кызмат кылып атат. Өкмөт тарабынан жеңилдетип берилип жаткан насыялар да дыйканчылыкты өнүктүрүүгө шарт жаратууда. Андан сырткары райондун өнүктүрүү фондусу да дыйкандардын жеңилин жерден орун колдон алып жаткандыгын район жетекчилиги билдирди. Бул жерде негизги эми азыр биз жергиликтүү кеңештин депутаттары менен, айыл өкмөттөр менен иштеп жатабыз. Ушул элге айдап себүүнүн кызмат төлөмүн төмөндөтүү. Үстүбүздөгү жылда алабукалык дыйкандар кылкандуу дан эгиндеринин бак чарбачылыгынын аянтын кеңейтүүнү алдыга максат кылып жатышат. Ал эми райондо болсо техникалар жазгы талаа иштерине шайма-шай даяр. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Алабука району. Айыл жеринде иштер кызуу башталган тапта шаарларда орун алган базарлардагы башаламандык борбор калаадан тарта республиканын бардык аймактарында жайгашкан жайларда орун алып келет. Аны иретке келтирүү аракеттери көрүлүп келгени менен мына бизден үлгү жарачуу базарыбыз деп баш бармакты баса турган абал алиге жарал элек. Мындай кемчиликтер Жалал Абад шаарындагы борбордук базарда дагы бар. Кененирээк сөз кабарчыбызда. Мурда апаларыбыз мына базарга барып келгенде базардан бирдемке көрүп эс алып келдик эле дейт эле. Азыр базарга барган киши үйгө келгенде кулап жетип калган. Базар базар, базар базар, базардан жашоонун шаны жаны.
Кыны калган көзгө бардык нерсе өз абалында тургандай көрүнөт. Бирок бир эле жерде жашылча жемиш, үй тиричилигине керектүү товарлар, кийимдер, алтысын ашкананында орун алуусу байкаган адам үчүн баш чайкар эле көрүнүш. Аралашкан болбойт, эми аралашып атат, эми аралашса деле биз өзүбүздүн ишибизди кылып атабыз да. Тиричилик үчүн күрөш. Бардыгы каражат тапсам, үй бүлөмдү баксам деп эле каржы алган жан. Бирок ошол эле учурда талапка жооп бербеген, санитардык абалды унутуп койгон абал адам жашоосу үчүн жакшы нерсе алып келбей турганы дайын. Сатуучулар үчүн бул нерсе боло бере турган жагдай болсо, аларман ал абалга көз салып койгону оң. Аралашып ката берсе боло берчү ошондой. Аралаштырыш керек эмес да мындайда. Эже туура эмес да, ушундай. Туура эмес. Бөлөк мындай жер куруп бериш керек буларга дагы. Места кылып бериш керек. Биздин бул жетекчилерибиз мына Акаев маалында бардык базарларды сатып жүргөн экен. Эч бир мындай карапайымдын базары жок да, бардыгы частниктер үчүн. Бул частниктер өзлөрүнүн баягы каалаган немесин сатууга булар уруксат алган экен да. Ошол себептен ушундай ситуация болуп атат. Бирок мына баягы менчик эмес да, баягы менчик үчүн буларга эч бир мындай адамдын немеси өтө албайт да. Жалалабад базарында бир эле эмес, бир нече жолу өрт чыгып, анын кесепети мындагы соода ээлерине эле түштү. Мамлекет убактылуу сооруткону менен дайындуу жардам деле көрсөтө алган жок. Бул абалдан алып караганда мындагы сатармандар өз ара макулдашып, каражат топтоп, кырсыкты кайдан болбойт деп суу гидрантын орнотушту. Бияка бир точка коюлду, бир жерде бирөө, тиерде бирөө, 3 точка. Базарны бияка аралап кире албайт да, бияка кире албайт. Ошол случайда жерге шыланган саяктагы сразу кете берсе болот. Даяр суусу. Суу турат азыр напор менен келет. Вот. Бул жерде отургандар баягы частниктер да, основном частниктер. Где-то 312 000 сом акча топтодук дагы. Анан бир фирмага айттык. Жерде Садыр Торович жардам берди бизге. Анан базардын жетекчиси жардам берди. Ошолор аркылуу анан кийин жасаттык, үстүн асфальттаттык. Албетте, өз коопсуздуктары үчүн күрөшкөнү, чөнтөктөн каражат таап биригип аракет жасашканы колдоого алууга гана болот. Бирок болгону тамак аш коопсуздугунда эске ала жүргөн оң. Бут кийим саткан жерде алма, мандардын бир эле убакта сатылуусу эрежеге туура келбейт. Бул максатта Борбордук базар ичиндеги үлгү жаратуучу эки павильондун көрүнүшүн эске ала жүргөн оң. Бул жерде продуктысы турат, ачык койду. А ошонун жанында эле самыны турат, айнасы турат. Ошол самынды, айнаны кармаган колу менен открытый, жуулбай турган продукцияны тартып берип атат. Мен мүмкүн болушунча жабык жерден алганга аракет кылам. Азыр алармандарда соода кылуу үчүн таза, ысык суукту сезбей иретке келтирилген жерлерден соода кылууга түштү. Ошондуктан гипер, супермаркеттер пайда болууда. Мындай керектүү атаандаштык күч алган убакта алуучулар үчүн жагымдуу шарт түзүүнү эске алуу базарлардан өз кардаларын кармап калууга түрткү берет. Коопсуздук дегенде коркута турган жагдай базардын четинде жайгашкан трансформатордун айланасында күч. Кызыгы анын же базардын же мэриянын тийиштүү тармактын балансында болбогондугу. Электр трансформатор боюнча бүгүнкү күндө биз тиешелүү ишканалардын жетекчилеринин баарына маалымдадык. Бул ушул учурда ошол базарда иштеген соодагерлердин жалпы демилгеси менен коюлуп алган трансформатор экен. Бүгүнкү күндө бир дагы мекеменин балансында эмес бул. Бул боюнча Жалал-Абад электро областтык ишкана, электр ишканасы да билет, шаардык рестин жетекчиси да билет. Алармандан сатарманы көп болгон Борбордук базардын ээлерин таксанын эч ким деле билбейт. Алакандай жерди ээлеп алган базарчысы көп. Маселе айтсаң, өзүм билем, өз жерим деген манчылык аларда бар. Албетте менчик ээси катары баарын өзү билет. Бирок ошол эле убакта мамлекет жара мыйзам деген жагдайларды да эстен чыгарбаса болгону. Гүлжина Мүндөйбө, Маматкадыр Маматалиев, Жалал-Абад шаары. Жалал-Абад шаарына кире бериш жердеги Курманбек дарбазасы да учурда кейиштүү абалга жетип, оңдоп түзөөдөн өтпөй турат. Жергиликтүү бийлик болсо, жаздын келиши менен шаарга кире бериш дарбазага оңдолот деп айтылды. Деги эле дарбазанын четтери кандай жасалгылоодо болот? Бактыгүл Тешебаева билип келди. Мындан 18 жыл мурда курулган дарбазанын эскилиги жетип, кунары учкан, туштары абурап, көрксүз абалда турат. Бул абалды жергиликтүүлөр эле эмес, келген коноктор да байкап калган. Чындыгында өтүп барат, биз да кирип көрөлү деп, анткени негизги бул Жалал-Абадка кире бериш жердеги бул эң жакшы көрктү чыгара турган жер да. Ош шаарында мисалы үчүн жакшы болуп турат, аркадагы жакшы көрүнүп турат. Эми бул жерде Жалал-Абадка кирип келатканда да карасак, арка
чындыгында уже неме мурунку көптөн бери ремонт боло эле экени көрүнүп турат да. Ошондуктан жакшы кылып дагы косметический болсо да ремонт кылып койсо, дагы элдердин, туристтердин келип көрүп сүрөткө түшүшүнө жакшы болот болуш керек деп мен ойлойм да. Кире бериш дарбазанын мындай абалга келишине жашоочулар да күнөөлүү. Келген кеткенде ар дайым акыр-чикир таштандыларды таштап кетишет. Азырынча тазалыкты сактоо менталитети кээ бир жашоочуларга жакшы жете элек. Айта кетсек, Курманбек дарбазасы жаңыдан түтүн булатууга кадам таштаган түгөйлөрдүн сүйүктүү жайына айланган эле. Бу жерде кээ бир жаштарыбыз келип алып, бардык нерселерди мусорлорду ыргытып, ичип, ушундай көрүнүштөр болуп атат. Ал жакшы эмес. Негизи бу жер Жалал Абад облусунун көркү. Тазалык болсо жакшы. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо, жаз айынан баштап дарбазаны оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү пландаган. Бул эле эмес, айланасында болуп көрбөгөндөй башкача стилде өзгөрөт деп турушат. Аны үчүн проект даярдалып, акча каражаты табылган. Күндүн жылышы менен эле мындай иш-аракеттер жүрө баштайт. Эске сала кетсек, 4 жыл мурда эле дарбаза капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн болчу. Мына быйыл өнүктүрүү фондунан биз 15 миллион сомго проект жазганбыз. Бүгүнкү күнү буйрса өттү. Табан фирмасы утуп алып, бүгүнкү күнү мына башталуу аз эминде турабыз. Себеби кыш күнүндө болбойт экен, муну көп нерселер кармабай калат экен да. Ошон үчүн азыр ушул март айында биз буйрса баштайбыз ремонт иштерин. Толугу менен реконструкция болот. 7 миллион 894 миң 600 сомго утуп алышты табан фирмасы. Курманбек кылымдар мурасы комплекси 2001 жылдын күз айында Курманбек Баатырдын мааракесинде ачылган. Андан бери бир жолу жергиликтүү бийлик тарабынан оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Бактыгүл Тешебаева, Манас Назаров, Сузак району. Бул жумада Данышмандар жана жигердүүлөрдү колдоо бирикмесинин ассоциациясынын Кыргызстан боюнча критерийлерине жана социалдык мониторингине туура келген инсандарды 23 февраль Атамекенде коргоочулардын күнүнө карата сыйлоо салтанаты болуп өттү. Анда белгилүү бир нече ишмерлер Данышман төш белгилери менен сыйланышты. Алардын сап башында Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областындагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев, Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Алтагаев жана башка эмгеги элге сиңген инсандар да бар. Кеңес Союзунун доорунда Советтик армиянын күнү деп белгилечүбүз. Азырдагы ушул күндү эстен калтырбай, кыргыз журтчулугундагы Атамекенди коргоочулардын күнү деген жакшынакай майрамга айланганбыз. Ушул майрамга аралаш бүгүн ушул Жалал Абад жергесинде биздин ушу Данышман ассоциациясынын президенти Шайлообек мырзанын өзү келип, анын ошол ассоциациянын мүчөсү Жоробекова Анара кызыбыздын демилгеси менен жайыл дасторкондо жалаң элибизге белгилүү аттуу баштуу эмгеги бар, кадыр баркы бар инсандарды чогултуп, ушундай Данышман орденин тагып, сүйүктүү жетекчи деген медалдарын тагып жакшынакай куттуктоолор болду. Мына ушундай жагымдуу кабарлар менен бүгүнкү жаңылыктарыбыздын түз эфирдеги толукталган чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Алдыда эртеңки күнгө карата алынган аба ырайы менен таанышыңыздар.